Салам достор, менин аты жөнүм Мусталбек Кубанычбеков. Биз жаңы YouTube проект ачтык. Сиздердин колдооңуздарды аябай күтөбүз. Биздин биринчи каарман көптөгөн эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү, учурдагы Кыргызстандын чемпиону Эрназар Ахматалиев. Эрназар Ахматалиев биздин биринчи каарман. Эрназар Ахматалиев Кыргызстанда деги эле дүйнөдө эркин күрөш боюнча алдыңкы саптарда турган балбан. Өзү Нарын облусуна караштуу Орто Нура айылында 1998 жылы 2-июлда жарык дүйнөгө келген. Негизи эле күрөш дүйнөсүнө мектеп кезинен эле аябай кызыкчу. Эң чоң жеңиши 2021 жылы Норвегиянын Осло шаарында финалда польшалык легионер Гаджиев Магомед Муратка 2-1 эсебинде утулуп калган. Ошондой эле 23 жашка чейинки жаштар арасында дүйнө Кыргызстандын 4 жолку ислам оюндарында чемпион аталган. Күрөшкө келип калуумдун себеби мен айылда 4-класста окуп жүргөн кезде Нарын шаарында байкем бар болчу. Атамдын бир тууган иниси болуп калат. Аты Канат Сыдыкбеков. Ошол жакта башкы машыктыруучу болуп иштечү, спорт мектептеринин биринде. Ошол байкем келип баягы кичине шыкты көрүп калдыбы же кандай болду, өзү келип айтып калды. Мен анда кичинекей болчумун, 4-класс окуп жүргөн. Ушундай күрөшкө барып катышасыңбы, күрөшөсүңбү, күрөшкүң келеби деп. Мен дагы ойлонбостон эле ооба күрөшөм деп жооп бериптирмин. Ошондой эле жооп бергем. Анан мен ойлоп аткам, тамашалап атат го, кантип Нарын алып кетип калмак эле мени. Мындай эле сурап койду го деп. Анан чын эле көрсө, чын эле сураптыр. Анан 2-3 күн өтпөй эле Нарынга ошентип алып кетип калган, күрөшкө алып келип катыштырам деп. Күрөшкө келүүмө ошол байкем себептүү. Биринчи машыктыруучум дагы азыр ошол байкем. 2024 жыл 8 январь. Спорт ордосу. Кыргыз Республикасынын эркин күрөш боюнча чемпионаты. 65 килограмм салмакта ким мыкты, ким чемпион болот? Бул салмакта Кыргызстандын мыктылары чогулган. Улук Жолдошбеков, Тайырбек Жумашбек уулу, Алибек Осмонов, Икрамжан Хажимурадов жана Эрназар Ахматалиев. Биздин боюндар бияқта даяр болуп атабы, Хорошо? Asırda 23 yaşına çeyinki dünyanın çempiyonu yaşlar arasında, Alibek Çamlar arasından gümüş medalyonun e'si Ahmataliyev Ernazar gelsin. Agrebide keyinki betleşke dayar tursun. Askerbekov Aytekin, Tabaldiyev Zaltarbek.
Бұл кілеміне Бапиев Алтынбек, Аманбеков, Эркинбек шақырабыз. Агревне бийики беттешке даяр тұрсын. Аскербеков Айтегин, Табалдиев Залқарбек. Сегизинчи класстан бул жакта Бишкек шаарында Шерал Сыдыков атындагы республикалык олимпиадалык резервдеги окуу жайы бар. Бул республика боюнча жалгыз эле мектеп ушундай. Ошол жака 8 класстан тандоо болот. Ошол жакта ар бир салмак категорияда тандоо болот, мелдеш өтөт. Кадимкидей эле ошол жактын биринчи орунду алгандар өтөт да. Мен да ошол тандоого келип катышкам. 2012-жылы сентябрь айына уже тандап алуу болчу. Ошол жака келип, өзүмдүн салмак категориямда биринчи орунду алып, анан Шерал Сыдыков атындагы ошо республикалык олимпиадалык резервдеги окуу жайына өткөм. Жеке машыктыруучум Мамышев Рыспек деген агайга өткөм. Азыр деле ошол машыктыруучумдун кол алдында машыгып келем. Экинчи Б кілемге шақырылат Ахматалиев Ерназар. Бапиев Алтынбек. Alışveriş salonundan Ahmatayev Ernazar Teyzelerinde. Samat Oğlu Ravi. Эң биринчи десем, ошол жаңы күрөшкө багып жүргөндөгү негизи эми ал убакта медалдар көп берилчү эмес, көбүнчө эле баягы грамота, дипломдор жазып берип ушундай болчу да. Анан бизде ушул облустук деңгээлдеги мелдеш өткөн нарында 4 класста эле окуп жүргөн кезим экен, ошо бир 6-7 ай болуп калса керек катышканыма. Анан ошол жактан аябай бардык областтын райондорунан келип катышышкан. Анан ошол жактан 3-чү орунду алып, биринчи жолу медаль алып көргөм да, медаль. Темирден анан деп аябай сүйүнүп ушу медалимди көпкө чечпей жүргөм. Чын айтсам аябай сүйүнгөм, ушу медаль алып, ошондо дагы бир ички сезимдер ойгонуп, күрөшкө болгон сүйүүм дагы көбүрөөк ойгонгон да. Эми баягы башындагы да. Кийинки чоң спортко келгендеги эсте калган күрөшүм бул 2020-жылы Олимпиада оюндарына тандап алуу турунда ошо жарым финалда болгон беттеш. Ошол балбанды утсам мен лицензия алмакмын да жолдом Олимпиадага. Ошол жерден аябай көп счетко утулуп атып, анан утуп кеткем да аягындачы. Ошол мен үчүн аябай кандай десем, эң маанилүү дагы беттеш болчу. Ошол беттешти уткандан кийин дагы менин баягы спорттук карьерам дагы алдыга карап өстү да. Ар бир спортчу жашоосунда оор сыноолорго сынбастан, маңдайга жазылган кыйынчылыктарды жеңип, өзүнүн атын даңазалап ийгиликтерге жетишет. Каарманыбыз да кыргыздын духу, руху, мекенчилдик сезими бийик турган жигит. Кыйынчылыктарда артка чегинип кетпестен, башын ылдый салбастан, алдыга койгон максаттарына жетүү үчүн кыргыздын желегин дүйнөгө желбиретип, мыкты балбандардын катарын толуктайт. Эми спорттогу кыйынчылыктар бул бардыгы эле көбүнчө профессионалдык спортсмендердин кыйынчылыктары окшош эле болуш керек. Баягы жаракаттар, чоң мелдештерде жеңилип калганда баягы психологический жаракат болот. Меники деле ошол сыяктуу көп жолу жаракат алдым, чынын айтсам. Ошо күрөшкө келгенден бери эле 2-3 жолу операция болуп турмун. Колум сынган, белимде грыжа болгон, бутумда связкам түзүп алгам. Анан ошо жакынкы эле туура 1 жыл мурун ошо Египетте рейтинговый мелдеште күрөшүп атып, ошол жактан бет сөөгүм да сынып кеткен. Ошол жакта дагы операция жолу менен азыр пластик титан коюп операция кылып беришкен. Азыркы тапта бирок алардын баары өттү, кетти, кыйынчылыктардын баары азыркы тапта баары жакшы. Алардын баары эми буюрса тарых болуп калды. Ошентип кийинкилерге кыйынчылыксыз болбойт экенин айтып бергенге дагы тарых болуп калды деп ойлойм.
Хорош. Ой. Bu kilimde taza жеңишке oldu Akmataliyev Ernazar Doğu Sezuri. Bu kilimde çağrılan Kızılderek için Жолдошбеков Улукбек Doğu Sezuri, vatandaşı Hacımuratov İkramjon Oş Doğu. 2015-жылы эсимде Азия биринчилиги өткөн, кадеттер арасында, жаштар арасында, Индияда өткөн, Нью-Дели шаарында болгон. Менин чын айтсам баягы выездтеримдин эң чоң мелдештеримдин бири болчу, биринчиси болчу ошондо башталышы. Барып Азия деген ушундай болот турбайбы деп көрүп алып, элдерди көрүп, болельщиктерди көрүп, аябай толкунданганбыз чын эле. Мен ойлогом, бирок барып эми чемпион болом буюрса деп буйруп экен. 3-чү орунду алдым, ал да жаман эмес. Ошондо 3-чү орунду алып аябай сүйүнгөм. Азиядан 3-чү орунду алган бул жакшы деп агайларым да мактап, мен үчүн аябай кызык болгон. Эң башталышы аягы чоң спортко болгон кадамдардын башталышынын бири болгон да. Ошондо сен полуфиналдан утулуп калдың беле? Жарым финалда утулгам. Жарым финалда монголиялык болгонго утулгам. Келиңиздер, ардактуу спорт сүйүүчүлөр, колдойло. Бұл бендешіді тазан жеңішке oldu Акматалиев Эрназар. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу коноктору жана айымдар, мырзалар, азыр 5 минутадан соң салтанаттуу ачылыш. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу катышуучулар, азыр салтанаттуу ачылыш. Эми жана травма алып, мен колум сынып, мен грыжа болуп калган учурда эми ойлор кеткен, эми мындан кийин эгер өзүмө келе аламбы? Кайра ошол балдар менен бир рядка тура аламбы? Же слабый болуп каламбы? Деп жана келсем, что-то нормально, дальше кетип калдым. Эгер слабый болуп калсам, может кетип калайын деген ойлор. Бирок канчалык деле болгон эмес го дейм, по-любому. До конца деген сөз болчу да. Көптөгөн спортчулар жашоосун бир гана спортко бөлбөстөн, андан сырткарыдагы жашоосуна боек кошкон хоббилери да бар. Кээ бири ырдаганга кызыкса, кээ бири улак ойногонго да кызыгышат. Эрназар Акматалиев теннис, сууда сүзүүгө жана футболго кызыгын арттырат. Жакында эле Медиа футбол лигасында өзүн футболчу катары Бромвич футбол командасынын катарына кошулуп, көзүн талаада сынап көрдү. Бир оюнда мыкты оюнчу аталып, көрөрмандардын сүймөнчүлүгүнө ээ болду.
күрөштөн тышкары мен чынын айтсам хоббим көп. Ошо оюндук спорттор болот го, мындай эле футбол, кээде биз өзүбүз залда регбол ойноп калабыз, жене жибитиндин ордуна. Бильярдка кызыгам. Теннис, настольный теннис болот го, стол үстүндөгү тенниске кызыгам. Ошол музыка окчу жерден өзүбүздүн Кыргызстан эстрада эски музыкалар болот го, биздин эски эстрада жылдары, ошолорду көбүрөөк угам. Эрназардын дүйнөлүк чемпионатка алгачкы катышуусу 2021-жылы Норвегия өлкөсү Осло шаарында өткөн. Квалификацияда шри-ланкалык балбанга кездешип, онун эсебинде техникалык жеңүү менен утуп алат. 1-8 финалда армениялык балбан Арман Адресянга кездешет. Күрөш кызуу жүрүп жыйынтыгында 11-2 эсебинде баатырыбыз утуп алып, жарым чейрекке финалга жолдомо алат. Эрназар үчүн эң кыйын беттеш бул ирандык Эрфан Мохаммад Элахи балбан менен болот. Катуу беттеш жүрүп упайлары теңме-тең болуп, биринен бири ашып беттештин аягында Эрназардын жеңиши менен аяктайт. Бирок мындай чечим дароо кабыл алынбайт. Финалдык ышкырыктан соң судьялар кимдин жеңүүчү экенин аныктай албай, 6-5 эсеп учурунда Эрназар 2 упайлык чабуу менен ирандык балбан артка чыгып, ал дагы 2 упай топтой алган. Жыйынтыгында Эрназар 8-7 эсебинде жеңишке ээ болот. Кадамын жарым финалга таштап бет алган соң, ал жакта орусиялык балбан Жарбаев Евгений күтүп турган. Беттеш башталып, ийгилик балбаныбыз Эрназарга жылмайып 9-5 эсебинде утуп алат. Ошентип финалга да жетип келген Эрназар польшалык легионер Гаджиев Магомед Муратка кездешип, кармаш кылдаттык менен башталып биринчи бөлүктө 1-1 упай менен аяктап, экинчи бөлүктө Гаджиев араң тырышып жатып 1 упай топтоп алат. Эрназар биринчиликти бергиси келбей тырышып, аракет кылып жатканына польшалык легионер туруштук берип, коргонуусу мыкты болуп биринчиликти бербей, дүйнө чемпиону аталат. 2021-жылы Ослода өткөн дүйнө биринчилигинде 2-нчи орун алгам, ооба. Ал жакка да барып калганым дагы аябай кызык. Анткени 2021-жылы ошо Токио Олимпиадасына катышып келгем. Катышып ал жактан баягы өзүмдү жакшы жагынан көргөзө албай утулуп, көңүлүм чөгүп келип, анан Олимпиададан кийин эле 1 айга жетпеген убакыттын ичинде кайра дүйнө биринчилиги болмок. Ал жакка негизи мен барбайт деле болчумун. Мен 65 кг салмакка чейин күрөшүп келгем Олимпиадага. Менин ордума Алибек Осмонов бармак, ошол эле бала барды. Анан 70 кг салмактагы балабыз кичине ошол убакта жаракат алып, кандайдыр бир себептер менен дайын эмес болуп калган. Анан агайлар дагы баягы эч ким ал салмакта катышпай калышын каалаган жок. Анан мени карап, сен күрөшүп келе бер эми. Кандай болбосун, эң негизгиси бөдө кырсыктан тышкары жакшы күрөшүп, болгон аракетиңди көргөз, анан калганын да көрө жатабыз деген. Анан мен деле көп ойлонбой эле барса барып келейин ооба деп барып, Кудайдан экен, Кудайдын буйругу экен, барып ушу колдон келген аракетти жасап, аябай чынын айтсам мен үчүн аябай күтүүсүз мелдеш болгон, күтүүсүз да жеңиштер болгон. Чынын айтканда өзүмө аябай таң калгам. Анан ишенич болгон, ооба, албетте агайларда ишенгем, бирок мен үчүн аябай кандай десем, чоң жетишкендик болгон ошол. Атадашы Жумашбек уулу Тайырбек доо сезири. Сказал Османов борется.
65 салмакта Осмонов Алибек жеңишке болду. Соңку жылдары кыргыз күрөшү өнүгүү жолун көрсөтүп дүйнөлүк рейтингде алдыңкы саптарда турушат. Мыктылардын ичинен мыктыларын тандоодо кимдер турат деп каарманыбызга суроо узатканда төмөнкүдөй жооп алдык. Азыркы саптайм аны баары эле азыр айтып бере алат болуш керек. Азыркы саптагы эң күчтүү 3 балбан булар деги эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө күчтүү болуп турат. Дүйнө жүзүн азыр өңүрүп өтүп, жакында эле ушул 2023 жылдын жыйынтыгы менен дүйнөнүн 2023 жылдын мыкты балбандарынын намдарын алып атат. Аны баары эле билет. Санай кетсем мына Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов жана Жоламан Шаршембеков. Үчөө азыркы тапта дүйнөдөгү эң мыкты балбандар да. Эркин күрөштөн өзүңдөн тышкары кимди кошосуң? Эркин күрөштөн 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча мен Эмес, главное өзү эме Кыргызстан. Эркин күрөштөн эми баягы башынан бери алып келгенде, негизи эле эркин күрөштүн мен Улукбек Жолдошбековду айтмакмын. Анткени эчтеке эркин күрөштөн балдар эч кимиси медаль алып, же эч кимиси мындай көргөз албай калган учурда ошо Улукбек Жолдошбеков барган жеринен медальсыз кайтчу эмес да. Ал бала еще ошо 4 категорияда тең чемпион Азия. Жаштар арасында, мектеп окуучулар арасында, анан 23 жашка чейинкилер арасында, чоңдор арасында 4 категориядан тең Азия биринчилигин уткан жалгыз балбан да. Мындай көргөзгүч дагы бизде гректерде дагы, кыздарда да жок. Жалгыз эле боюндардан ушул Улук Жолдошбековдо көргөзгүч, ушул көргөзгүч бар да. Ошон үчүн Улукты айтмакмын. Буюрса, негизи биринчи тандоо алуу туру Кыргызстанда өтөт, апрель айында жалтуура. Бирок азырынча ким күрөшөрү чынын айтканда белгисиз. Анан агайлар биздин машыктыруучулар дагы ошол Кыргызстан биринчилигинин алдында курама команданы чогултуп айткан. Бул жактан биз команданы комплектация кылабыз. Ар бир вестен 3 баланы дайындайбыз. Сырт жакка алып барып бир мелдеш көргөзөбүз. Андан кийин кимиңер жакшыраак дайын болосуңар ошол учурга, анан ошол баланы койгонго аракет кылабыз деген да. Бул жерде эч кимде азыр кепилдик жок, могу бала күрөшөт деген. Бул Кыргызстан чемпионаты демек чечпейт турбайбы? Кандайдыр бир деңгээлде чечет. Бул баягы курама команданы түзүп алууга. Анан ошонун ичинен эми азыр 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду алган балдар тең баары татыктуу күрөшкөнгө. Аларда өзүнүн деңгээли бар. Кандайдыр бир деңгээлде өздөрүн көргөзө алат. Ошондуктан аларга да шанс болсун. Ошол убакта агайлардын антип айтканынын себеби азыр 1-чи орунду алган бала эми ар кандай болуп ооруп калышы мүмкүн, кандайдыр деңгээлде дайын эмес болуп калышы мүмкүн, же жаракат алып калышы мүмкүн. Ошол учурга дайын болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бир бала өзүн баягы мен күрөшөм деп бошоп кетпеш үчүн, баары дайын болуш үчүн үчөөңөрдүн кимиңер дайын болсоңор ошол убакта ошол баланы күрөштүрөбүз деп коет. Казакстан мамлекетинин Тараз шаарындагы 2022 жылы UFC Худаев турниринин чемпиону Осмонов Алибек. Урматтуу уярмандар, урматтуу күрөш сүйүүчүлөрү, Осмонов Алибектин анандашы көк түйгөчөн балбан. Дүйнө чемпионатынын коло медалын ээси, 2021 жылы дүйнө чемпионатынын күмүш медалын ээси Ахматалиев Эрназар! Армиси бирмандар, бир сөйлөп берип барыңыздар балбандарга.
Esse almoço, esse almoço. çıkar. Bir candan kana. Çık. Murat Germanlar 65 kg salma kategorия чемпиону Ахматалиев Эрназар. Ооба, мелдештерге негизи команда менен эле сиз айткандай физически баарыбыз чогуу дайындалабыз. Чогуу эле ошо окуу машуу жыйындарын өтөбүз. А психологически болсо ар бир бала өзүн өзү дайындайт мен. Ошондой эле биздин командада психологубуз деле жок. Психологубуздун ордуна агайыбыз бар. Агайларыбыз психологдун ордуна ойнойт. Кээ бир учурда өзүбүздүн улуу байкелерибиз командадагы эле ошо улуулар өздөрүнүн опыту менен бөлүшөт. Мындай кылыш керек, мындай дайынданыш керек деп. Негизи колдон келишинче ал ошо мелдештин арасында көп нерсени ойлонуп, башка көп нерсени эле ойлоно берип, анан чаташтырып салган туура эмесирээк. Бир ойду топтоп, жалаң эле ушул күрөштү ойлой бербестен, башка китеп окуп алаксып, же болбосо көбүнчө сейилдеп, киного барып, же болбосо башты көбүнчө баягы аябай эле нагрузка кылып салбайчы. Көбүнчө китеп окуганга аракет кылам. Китеп окуп, баягы китептер бар го, ушуга ыңгайлуу болгон, өзүңдү өзүң кантип өнүктүрүү керек деген сыяктуу китептерди окуп, ошолор менен өзүмдү психологически алып келем. Ооба, азыркы таптагы мына пьедесталда чемпион Кыргызстандын биринчилигинде пьедесталда 4 бала турдук. Алибек, Улукбек, ошол эле Тайырбек. Баарыбыз жок. Алибек менен Улук мен үчөөбүз нарындык, Тайырбек Токтогулдан болот. Анан баарыбыз бир жерде окуганбыз. Нарындан бери мына Улук, Алибек, мен болуп, нарындан кичинекей кезибизден бери чогуу машыгып, алар кичине менден улуураак болгондуктан баягы спорт мектебине эртерээк кетип калды менден 2 жыл. Бирок мен алардын артынан келип, кайра спорт школдо деле ошол спорт мектебинде чогуу машыктык. Андан келип бул жакта азыр Изабеков академиясында да чогуу машыгабыз да, чогуу жашайбыз. Басып турганыбыз чогуу бир эле күндө эле бири-бирибиз менен машыгып, бири-бирибиз менен аралашып жүрөбүз да. Алар деле башка жактан келген бала эмес, ошо төртөөбүз тең бир залданбыз. Ошол төртөөбүздүн, үчөөбүздүн агайыбыз азыркы тапта жеке машыктыруучубуз бир. Алибек, Тайырбек үчөөбүздүн жеке машыктыруучубуз Мамышев Рысбек агай. Үчөөбүз тең бир машыктыруучуданбыз, эң кызыгычы. Анан бири-бирибизге болгон, кандай десем, жаман көрүү жок. Кээде алар утат, кээде башка бирөөсү утат, кээде мен утуп калам, спорт ар кандай болуп калат.
Эми финалдык беттеште Алибек Осмонов менен бири-бирибизди аябай жакшы билебиз. Анткени чогуу машыгабыз. Эми жада калса ошонун арынан бери 3-чү, 4-чү, 5-чи класстан бери чогуу машыгып келатабыз. Бири машыктыруучу да. Андан келип биякта да бири машыктырып, азыркы убакка чейин бир жерде тренировка кылып чогуу машыгабыз. Анан биринчи жолу эле күрөшүп аткан жокпуз экөөбүздүкү. Албай атсам 4-5-чи жолу күрөшүп атабыз. Бири-бирибизди аябай жакшы билебиз. Андыктан бирөө утат же могу утат же бул бала утат деп эч ким айта албайт болчу. Ким кандай дайындыкта болсо, кимиси жакшыраак дайындык болсо ошол бала утмак. Эми мунусунан Кудай бизге буйруптур. Биз уттук. Өткөн эле Казакстанда өткөн мелдеште ал бала уткан. 2-3 ай мурун эле. Эми мен утам. Эми может кийинкилери да кандай болот, ким билет. Мунусун да бизге буйруптур. Негизи эми могул жашка чейин күрөшөм деген деле өзүмдүн принцибим жок. Кайсыл убакка чейин спорттук калыпта болобуз, ошого чейин күрөшкөнгө аракет кылабыз. Көбүнчө биздин күрөш сферасында 35-36 жашка чейин күрөшүшөт, баягы көбүнчөсү. Андан деле өйдө өтүп кеткендер бар, бирок спорттук калып ошого чейин жакшы сакталат да. Анан ошол убакка чейин күрөшкөнгө аракет кылабыз. Эми аны убакыт көргөзөт, буюрса. Колдон келишинче узагыраак күрөшкөнгө аракет кылабыз. Олимпиада оюндарынан кийин буюрса 1-2 жылдын ичинде үйлөнөм деген ойлор бар. Germanlar bir kol çay koyarsa 65 lira sallan dedikleri bağlanlar koyarız. Orada karşılanan sonra 65 lira sallan ve yürüyeden ilk yürüyüş boyunca yaparız.